ушуну бүтүргөн жатабыз. Эми кооптуу аймак чындыгын айтканда Каражагач айланмагында ушу Кара Суу дарыясынын жээги менен гана Авлеттин дарыясынын жээги. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Өзгөчө мындай кырдаалдарга кооптуу айылдар негизинен биздин Каражагач айланмагында Авлеттин дарыясы менен Кара Суу дарыясынын жээктеринде. Быйылкы иш планга киргизген өзгөчө кырдаалдар менен мониторинг жүргүзүп, мына жерден бир 10дон ашык үйдү, анан кийин 1,5 гектарга жакын сууду ала турган болуп калгандар, мынакей аз таш төгүп, мынакей 100 метр жерге таш менен бекемдөө иштери жүрүп атат. Мына быйылкы планга кирген, Кудай тынчтык болсо. Кара Суу дарыянын аркы жээгинде дагы 150 метр шпоранын бүткөн астында турат. Мына жаңы жылга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен бирдикте ушуну бүтүргөн жатабыз. Эми кооптуу аймак чындыгын айтканда Каражагач айланмагында ушу Кара Суу дарыясынын жээги менен гана Авлеттин дарыясынын жээги. Анан былтыр 20-май айында дагы мына катуу сел жүрүп, Сын айылынан түшкөн сел көп кооптуу немелерди жаратып кетти. Аны ошо момент убагында чечип калдык. Өзгөчө кырдаалдар министринин кызматкерлерине чоң ыраазычылык билдирем. Эмки 23-жылга мына өткөн Атайын райондогу өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын кызматкерлери келип мониторинг жүргүзүп, 23-жылга планга киргизди дагы. Габион коймой, ушу таш менен бекемдөө иштери Кудай тынчтык болуп турса, эмки 23-жылга планга бекитилип берди. Өздөрү айтышты, бекиттик аке деп. Эмки жылы калган жумуштарды да кылабыз, Кудай тынчтык болуп турса. Ак Суу району боюнча 2022-жылга өзгөчө кырдаалдар министрлигине Атайын алдын алуу жана кесепетин жоюу иш-чарасынын планына 21 объект сунушталып, азыркы учурда 21 объекттин 2 объекти гана иш жүрүп атат. Калган объектиде жумуш аяктады. Негизинен алганда Ак Суу району тоолуу аймак болгондуктан бизде көпчүлүк кооптуу болгон эл жашаган конуштарды коопсуз абалга алып келүү максатында быйыл 1000ден ашуун габион торчону алып келип, орнотуу иштери аяктады. Мындан сырткары дагы бир 4 объектиге асык таш менен бекемдөө пландалган эле. Пландар ишке ашып, азыркы учурда 2 эле объекти калды. Таш менен бекемдөө, калган таш менен бекемдөө иш-чарасы аяктоо алдында турат. Бизде 2023-кө Кудай бурса 12 объектин сунуштап атабыз. 12 объект сунушталып, планга кирип, бекитилип калса, Кудай бурса көпчүлүк дагы кооптуу болгон жергиликтүү калк жашаган аймактар коопсуз абалга алып келебиз. Анын негизинен иш-чарбалык жолдор, эгин тала, айыл чарба жерлери жана ушу калктуу конуштардын турак үйлөрү корголуп, натыйжада жакшы жыйынтыгын берет деп ишенебиз.